Мээримдүү районду жараткандын аты менен баштайын. Арбаңыздар, урматтуу президент, президиум жана курултайдын катышуучулары. Кесибим боюнча Ош шаарынан келдим, тележурналист, филолог, педагогмун жана Мыктыбек Юсупович айткан 11 илимпоздун берменмин. Кийинки мезгилде ички экономиканы ирдентүү, экономиканы ожалтуу боюнча айтарлык иштер болуп атат. Ишиңиздерге береке болсун, ыраазычылык. Бирок энергетика таңсыктыгы көйгөй бойдон калууда. Мына ошону мен наалыганы, арызданганы келген жокмун. Өзүмдүн сунушумду берейин дедим Ош шаарынын мисалында. Мисалы, Ош шаары күн өстүү аймак катары эсептелинет. Ошондо ар бир тейлөөчү мекеме ишканаларга, бюджеттик мекеме ишканаларга традициялуу эмес энергетика өндүргөн күн панелдерин коюуга болот. Аны ким коет десе, Кыргызстанда уникалдуу технологиялык жогорку окуу жай даярдаган, адистер даярдаган 2 окуу жайдын бирөөсү Ош технология университети Ошто. Алар өздөрүнүн корпусуна койду. Бирок неге мекеме ишканаларга койбой тургандыгын сурасам, энергетика министрлиги тарабынан лицензия берилбегендигин айтты. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, жеке көзөмүңүзгө алып, ушул нерсени практикалап Ош шаарынын, анан Жалал Абад, Баткенди мисалында баштасаңыз, жаштарга практика, жумуш орду жана энергетикада гаджетти, энергетиканы, интернетти, жанагы компьютердеги паспорт столдо узун кезектерди жойууга сонун мүмкүнчүлүк болмок. Экинчи сунушубуз, рахмат. Экинчи сунушубуз азыр эле сиздин текстиңизде жана ошондой эле төрага Нурланбек Тургунбекович билим, тарбия, үй бүлөлүк баалуулуктар нарк тууралуу жакшы маселелерди айтты. Ушул боюнча мугалим катары 22 жылдык университетте иштеген илимпоз катары адеп жана адам жана коом сабактарын башка багытта окутуу боюнча сунушум бар. Ал жерде тарыхчылар жана дин тарыхы боюнча окутат. Бирок ал жерде үй бүлөлүк мамилелерге, коомдук мамилелерге, сүйлөшүү маданиятына ынандырып окутмайынча, биз азыркыда 3 мүнөттө оюбузду бере албай, урушуп, талашып, анан үй бүлөдө ажырашуулар боло берет. Ошондуктан ушуну бир карап чыгышты. Керек болсо кайсы адис окутат десе, мен башталгыч мугалимдерди сунуштамакмын. Алардын адеп маданияты жетет. Үчүнчү, жеңил өнөр жай тармагында өзгөчө тигүү багытындагы салык саясатын бир карап чыкпасаңыздар, кечеги кадрдык өзгөрүүлөрдөн кийин биз жеңил өнөр жайындагы Кудай берген ооматыбызды жана кирешебизди жакынкы чет өлкөлөрдүн бирине оодарып жиберген калдык. Жеке көзөмөлүңүзгө алып берсеңиз. Төртүнчүсү, жер резиналуу эмес, өзгөчө Ош шаарында калк жыш жайгашкан. Ошого жер саткан, жер ушулду, жер камалды эле деген кишини угабыз, бирок жер жетпейт. Ошондуктан бийиктикке вертикалдуу өнүктүрүүдө жаңы Ош шаарын курууну мамлекеттик программа катары алыңыз, анткени миллиондук шаар болгону калды. Бирок Кең Сай, Ачы массиви ошол бойдон турат. Ушул жерде бир маселени кыпчып кетейин. Курулуш компаниялардан жабыркагандардын каттарын момундай кылып алып келдик. Ушуну да жеке көзүңүзгө чечип берсеңиз, турак жайды өзүм чечем деген жарандарда күнөө жок. Андан кийинки нерсе, туура көрсөңүздөр, айып көрбөсөңүздөр, жаш болсом да бир сунуш айтайын. Президентти 2 мөөнөткө шайлабай атабыз биз.